Урматтуу телекөрөрмандар, биз балдардын ден соолугу тууралуу сөз кылалы деп студиябызга коногубузду чакырдык. Медицина илимдеринин доктору Камчыбек Узакбаев агайыбыз келип отурат. Агай, кош келдиңиз. Саламатсыздар. Кутмандагыңыз менен. Саламатсыздар. Салам алейкум. Келиңиз. Уруксат болсо биринчи ашкана жакка өтсөк, биздин кесиптешибиз Нургыз атайын бир даам энелерге балдарга берүүчү буламыктанбы? Ооба. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыздар менен. Биз негизи ошол таң эрте азыр дагы энелер мектеби тууралуу сөз кылбадыкпы? Анан кийин ошол балдарды, баягы наристелерди биз дарыгерлар да жакшы билесиз, баягы буламык менен жасап чоңойтчу эле да. Анан ошо буламыктын рецептин ошо жаштарга үйрөтүп кетели дегенбиз да, маегибиздин жүрүшүндө. Негизи эле таңкы балдардын тамактануусу тууралуу маегибизди баштасак, кандай тамактарды биз сунушташыбыз керек? Суроо уже башталды. Саламатсыздарбы? Чынында ушу балдарыбыздын тамагы, балдарыбыздын ден соолуктуу өсүшүнө, алардын өнүгүшүнө абдан чоң пайдасы бар да. Эгерде биз ошону туура эмес колдонсок, ушул өскөн учурунда анда балдарыбыздын ден соолугу абдан начар болуп калат, өсүшү да начар болуп калат. Жалаң эле ал физический жактан өсүш эмес, анын аң сезими, интеллектиси да өсүшү абдан начар болуп калат да. Анан ушу тамакка карата анын режимдери дагы бузулуп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушу балдарыбыз өсүп келатканда өзгөчө ушу кандай тамактандырыш керек, кандай режимде жүрүш керек, кайсы микроэлементтер, кайсы витаминдер керек экенин туура колдонушубуз керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз өзгөчө баягы бала качан түйүлдүктө энесинин ичинде яткандан баштап энесине туура тамактандыруунун принциптерин айтып беришибиз керек. Витаминдүү, витаминдүү, экологически таза, кээ бир микроэлементтер бүгүнкү күндө илимий деңгээлде далилденген, кээ бир тубас ооруларды ошолор пайда кылат да. Мисалы, фолиевая кислота ушу нервный трубканын ооруларына, ээги жанагы жырык болуп, таңдай жырык болуп төрөлүшүнө ошолордун баягы залалы тийип калат да, жетишпей калсачы. Керек болсо, сиз айткандай баягы бала түйүлдүк болгонго чейин эне ден соолугун биринчи карап, анан кийин даярдык көрүү менен ден соолуктуу бала болушу үчүнчү. Анан биз азыр кашанын түрү көп агай. Жеңил оокат деген аябай арбын да. Аларга кандай сунуш бересиз дүкөндө мисалы үчүн? Эми жанагы биз оюбузду толук түшүндүрүп койсок, бүгүнкү күндө илимий деңгээлде далилденген ушу жанагы бала түйүлдүк болгонго чейин ата дагы эне дагы үй бүлөлүктү пландаштырып, анан кийин туура тамактандырып, кээ бир витаминдерди, фолиевая кислотаны 3 ай мурун эне дагы ата да иче башташ керек да. Ошон үчүн бул абдан баалуу баягы керектүү нерсе да. Анан пландаштыруу. Мурункудай бизде бүгүнкү күндө таза, экологиялык таза тамак аш тилек карышы аз да. Көбү ар кандай баягы кошулмалар менен, көбү ар кандай генетикалык баягы уруктардан чыгып атат. Анан ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушу баланын кичинекейинен баштап тамактандыруусуна абдан көп көңүл бурушубуз керек да. Бүгүнкү күндө биз айтып келатабыз, мынагы 6 айга чейин балага эненин сүтү менен эне сүтү менен эмдирип тамактандыруу зарыл да. Ал үчүн эненин сүтүндө ошо микроэлементтердин дагы, эненин сүтүнүн баягы курамы дагы, сапаты дагы эмнеден зависит этет? Ошо эне кандай тамак менен тамактанат. Жакшы. Азыр көрүүчүлөргө биз түшүндүрүп кетели. Бул ошо кыргызга таандык болгон, өзгөчө биздин апаларыбыз жакшы жазган буламык. Буламыкты мурун эме ундан эле кууруп, сары майга кууруп жазачу эмес беле. Азыркы күндө болсо ошол ак унду баягы ден соолукка кичине зыяны бар деп, азыр дүкөндөрдө болсо жада калса банандын дагы уну бар экен, гречканын дагы уну бар экен, жүгөрүнүн дагы уну бар, күрүчтүн дагы уну бар. Биз болсо бүгүн азыр ошол банан менен кара буудайдын тегирмендин уну менен аралашкан буламыкты жасадык. Алгач унду болсо бир аз сары майга кууруп алдык. Бир аз эле, анча көп эмес. Анан кийин таттуу балдан коштук. Анан суу, сүт аралашкан
кошуп бир сыйра чалып алдык. Анан бат эле даяр болот. Бул буламыкты негизи 6 айдан кийин сунушташат ага, Эми буламыкты берердин астында сиз кошуп аткан мынагу корамдардын баардыгынын ичинде ар биринде мисалы бананды айттыңыз биринчи, бананын ичинде калий, магний жана башка микроэлементтер абдан көп болот да. Ошол эле жанагы кара уун деп атпайлыбы, анын ичинде баягы витаминдердин түрлөрү, витамин В деп коебуз, витамин А деп коебуз, ошолордун составтары бар да. Витамин С балага өсүшүнө абдан керек. Андан башка мынагу бала өсүп келаткандан кийин кальций абдан балага абдан керек да. Ошон үчүн мынагу составтарда кальцийдин дагы деңгээли болуш керек да. Бирок муну баягы берердин астында ошо буламыктын кандай немесин ушу жаш балдар доктору менен кеңешип турган. Ошонун баягы баланын салмагын текшерет, боюн текшерет, энесинин кандай тамактанып атканын баардыгын текшерет, кандай баягы балада өсүшүндөгү салмак кошуудагы кандай баягы темптер бар, динамикасы кандай болуп атат, ошолордун баардыгын анализдеп туруп, анан балдар доктору момундай деп мындай составтагы буламык керек, мындай составтагы витаминдер керек деп туруп, ошонун баарын эсептейт. Анан жанагы сиз кошуп аткан бал, мына таттуу элементтердин баардыгы бул өзгөчө абайлап кош керек да. Баардыгы эле балдарга жарай бербейт. Баардыгы эле балдарга жарай бербейт. Кээ бир акта мына генетический жанагы ушу кант диабети дегендер бар. Ошонун баягы эне атасында генетический ошондой болуп калса, ал балага ошо генетика жагынан дагы берилет да. Анан ошон үчүн бул нерсени дагы ушу текшерип туруп кошот да. Баланын баягы канында канттын деңгээли канча экенин, анан канттын да түрлөрү көп. Бүгүн жана силер айтып аткан, ошого карата эгерде балага таттуу болбосо, баягы ошо баланын буламыгына канттын дагы ар кандай баягы диабетиктерге деп атайын кант чыгарып атпайбы? Ошондой канттардын да түрлөрүн кошуш керек. Анан бүгүнкү күндө фруктоза деп коебуз. Мына жемиштерден чыккан таттуу немелер, шерелер бар. Алардын дагы составтары ар кандай. Бирөөсүнө жарашат, жарайт, бирөөсүнө жарабайт. Ошон үчүн булардын ар бирине баягы талдап туруп, анан кошуш керек да. Буламыкты баягы биздин эне аталарыбыз баягы алар абдан көзөм болушкан. Алар баардыгын билишкен. Ошо баланын энесинин дагы генетикасын да билишкен. Атасынын да генетикасын билишкен. Анан кийин кайсы кошуш керек, ошонун баардыгын эсептеп туруп, жөн эле баягы унду алып туруп эле баардыгына бирдей рецепт менен кыла берген эмес. Уйдун сүтүнө момунту аралаштырып эле мына буламык деген эмес. Анткени ошол эне атадагы чоң апа, чоң абалардын баардыгы ошо жаш энеге үйрөтчү. Мына азыр мына силер көргөзүп атпайсыңарбы? Энелердин мектеби деп айтып атпайсыңарбы? Вот энелердин мектеби бизде бул илгертеле келаткан. Калыптанган деңиз. Калыптанып келаткан. Анткени чоң апа өзүнүн кызына, келинине үйрөтүп келчү. Бүгүнкү биз ушул багыттардын баардыгын көп колдонбой келатабыз да. Мына коомчулуктагы моундай общественный мектептерди дагы биз абдан кенен колдонушубуз керек. Ар бир оорулар боюнча азыр эне аталарчы өздөрүнчө коом түзүп алган. Коом түзүп, анан ошолор боюнча дагы өздөрүнүн бир баягы тажрыйбасын бири-бирине бөлүшүп атат. Алардын практикалык жактан тажрыйбасы жана медициналык кесипкөйлөрдүн тажрыйбасы менен айкалыштырып иштесе, бул жакшы жыйынтыктарды берет. Агай көрүңүз балдар боюнча суроолоруңуздар болсо атайдылар. Бизди көрүп аткандар 0502 19 33 91 WhatsApp номерибизге билдирүүлөрдү суроолор. Абдан жакшы экен. Банандын даамы бар экен. Ну, сары майды кошконуңар да абдан жакшы да. Негизи мындай кыргыздын сары майын көбүрөөк кошконго сунуштайт белеңиз? Сары майды дагы эми баягы өлчөмдүү деңгээлдечи. Бүгүнкү дүйнөлүк илимий немелерде мынагу сары майды берки сливочный масло дегенге караганда анын сапаты жагынан дагы, касиети жагынан дагы, микроэлементтер жагынан дагы, анан жанагы жүрөктүн кан тамыр ооруларына тийгизген пайдасы, зыяны жагынан дагы абдан көп экени далилденип келатат да. Ошон үчүн биздин ата бабалар баягы сары майды өлчөмдүү
деңгээлде колдонуп келишкен. Келиңиздер эми студияга өтөбүз. Бүгүнкү буламыгыбыздагы буламык доступ келиңиз ага бул жака отуруңуз. Өзүбүз талтайлыкта эле сездик буламык жеп алдык. Нургуз. Рахмат кыламызга. Абдан даамдуу экен. Негизи ушул тамактануу тууралуу айтып өтпөдүк. Анан көп учурда балдарга азыр ушул үй шартында жасап бербестен дүкөндөрдө жарым-жартылай даярдалгандагы балдардын азыктары бар да. Алардын сырткы жарнамасында көптөгөн витаминдер бар экени жазылып турат да. Анан ошол канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Эми колдонсок болобу балдарга? Бул жагынан бүгүнкү күндө ошол даярдаган баягы компания дейбизби, өндүрүүчүлөр дейбизби, ошолордун баягы деңгээлине яраша да, эгерде алар туура эмес жазып койсо, тилекке каршы ошондойлор бүгүнкү күндө көп кездешип атат да. Муну биз баягы саламаттык сактоо системасындагы санэпиднадзор бар, департамент ушу санитарно гигиенических нормаларды текшере турган департамент бар. Ошолор текшерип туруш керек. Сертификаттарын алып, сертификатына яраша ошонун курамдарынын баардыгы төпкөлөбү же болбосо жөн эле поплочистке жазып койду. Мунун баардыгын бат эле текшерип койсо болот да. Ошон үчүн баягы бул системадагы жакшы иштеш керек да. Адатка айланган тамак аштарыбыз көп да. Мисалы үчүн мурда деген ошол эле нанды апаларыбыз ачыткыга кылган. Азыр жанагы атым деле дрожж дейбиз. Ал эс тутумга начар дейт. Баягы тукумдун өсүүсүнө мындай жакшы таасирин бербейт дейт. Бизди көрүп аткан эне аталарга ушул өзүңүз кесипкөй адис катары эмнелерди кеңеш берет элеңиз, кайсыларды эске алышыбыз керек? Кара нан деген менен анын деле калориясы кандай экенин биз чын азыр жакшы билбейбиз да. Эмнелер кошулган, балким өң буруучулар кошулганбы, химикалык заттар. Эми ошолордун баардыгын жанагы мен айткандай лабораториялык текшерүүдөн тек бат-бат текшерип туруш керек да. Сертификация дейбиз, сертификациясын текшерип туруш керек. Тилекке каршы кээ бир баягы закондорубузда мүчөчүлүктөр болуп атпайбы? Алар текшерүүгө барганга акысы жок момундай. Аларды алдын ала аларга кат түрүндө кайрылып силерге текшергенди барабыз деп неметип атат да. Бул эми элдин ден соолугуна, ушу балдарыбыздын ден соолугуна тиешелүү нерсе болгондон кийин мындай учурларда башкача тактика менен барсак, көзөмөлгө алсак жакшы болот эле да. Муну тынымсыз көзөмөлгө алышыбыз керек да. Аны эми анын курамындагы жанагындай боелчу заттар бар экени көп эле продуктыларда бар. Көп эле продуктларда бар. Аны биз өзүбүз баягы ушу жашап аткандан кийин көрүп келатабыз. Бирок ошо бүгүнкү күндө ошо баягы товарный вид деп атпайлыбы? Ошого келтириш үчүн сатуучу дагы ошо кээ бир продуктыларды баягы жакшы өтүш үчүн ар кандай неметет да. Анан ошо боеочу немелердин ичинде дагы тамак ашка колдоно турган адамдын, баланын ден соолугуна зыяны жок туру бар да. Анын өлчөмдөрүн дагы текшерип туруш керек да. Ал эми нан эми эң улуу азыгыбыз болуп эсептелет. Аны баягы колдонгондагы эң составында клетчатка, углевод көп да нандынчы. Аны ошон үчүн балдарды баягы тамактандырганда дагы, бергенде дагы ошо баланын айтып атпайлыбы, жанагындай салмагына жараша, анан кээ бир убактарда углевод көп болуп калса, ал абдан жанагы диатезтен башкап көп деген ооруларга алып келиши мүмкүн да. Ошонун баардыгын талдап туруп гана беришибиз керек да. Камчыга айтсаңыз, өмүрүңүздө ошол балдардын ден соолугуна, балага көп узак арнаган адамдардын бирisi анан айтсаңыз, ошол балдардын майып болуп төрөлүшүнүн башка себептерине токтолсок аны. Да, абдан жакшы сұрау бердиңиз. Бүгүнкү күндөгү бул эң кейиштүү, көйгөйлүү маселе да. Анткени бала туба соору менен ооруп калганда аны айыктырыш өтө татаал. Аны биз баягы медицина багытында 2-3 катмарга бөлөбүз, 3 категорияга бөлөбүз. Бирөөсү жеңил айыктырат. Аны жанагындай баягы дары дармектер менен
барким неметебиз мына бул багытта жанагы Кыргызстан эндемический районда тубаса шал деп коебуз, гипотиреоз дегендерди. Ушуну биз мына Кыргызстанда 5 жыл болду, 5 жыл мурун ушу тубаса гипотиреозду иодтун жетишпестигинен келген баягы жана балдардын шал оорусун алдын алуу боюнча бир айга чейин аны тактап турган неонатальный скрининг дегенди киргизкенбиз да. Азыр бул скрининг ушу шаардын өзүн, анан кээ бир райондорду камтыганбыз. Биз жакынкы аранын ичинде саламаттык сактоо министрликтин жол картасына жазып бергенбиз, Кыргызстандын бүт региондорун камтыш керек деп. Экинчиси бул баягы тубас оорулардын баягы хирургиялык жолдор менен дарылоосу. Үчүнчүсү баягы эрте раннее вмешательство деген бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системасынын немеси бар, программасы бар. Эрте баланын жагында ооруларга кабылып калса, ошого вмешательство кылып, аны дарылоо. Ал эми себептерине токтолсок, себептери абдан көп да. Эң негизги себептеринин бири, мына мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтайын, бул жанагы инфекциядан. Инфекция мочеводящих путей деп атпайлыбы? Бул абдан көп нерсеге бүгүн балдарыбыздын баардыгы, кичинекей кыздарыбыз дагы ошо кээ бир кезде кош бойлуу аялдар дагы бассейндерге барышат да. Анан бассейндерден ар кандай инфекцияларды жуктуруп алышы мүмкүн. Ошон үчүн өздүк гигиенанын принциптерин ата дагы, болочок апа дагы бул өзгөчө көңүл буруш керек. Бул ошо инфекциянын баягы эң негизгиси. Экинчиси баягы тубаса генетический баягы эн аталарында ушундай оорулар болуп калышы мүмкүн. Анан ошолордун баягы балдарына берилиши. Мына өзгөчө мына гемофилия оорулары ушул оорулар менен ушундай багытта берилет да. Үчүнчүсү жанагы биз айткан азыркы эле туура эмес убагында тамактануу, кош бойлуу учурунда ар кандай инфекцияларга туш болуу, вирусный инфекция деп атабыз, антибиотиктерди колдонуп коет, абдан күчтүү антибиотиктерди колдонуп коюшат. Өзгөчө баягы түйүлдүктүн 3 айлык мезгилине чейинки убакытта ошолорду күчтүү дарыларды, гормондорду вирусный инфекцияга чалдыгып калгандагы бул ушул 3 негизги баягы себептери да. Энен стресс алуусу, жана депрессия болуусу, балдардын ошол сиз айткандай ооруга көп чалдыгуусунун себеби бул баягы техниканын баягы ооруну аныктоонун өсүүсүнүн негизиндеби же балдардын чындап эле ооруга көбүрөөк чалдыгуусу, мынагу чөйрө таасирибиз кандай болот агай? Эми бүгүнкү күндө биз балдарыбызды эркелеткенге абдан жакынбыз. Анткени мурунку эн аталар баягы чоң аталар деле баласын мындай бир эркелеткенде дагы бир рамкада болчу. Азыр биз болсо балдарыбызды эркелеткенге абдан устабыз да. Бирок ошол убактарда жанагы биз айтып аткан принциптерге турушубуз керек. Баланы туура режимде тарбиялашыбыз керек. Сергек режимде тарбиялашыбыз керек. Сергек принциптерин колдонушубуз керек. Бала убагында эс алыш керек. Жанагындай стресстердин баардыгын эс алган убактарда туура уктаса жакшы болот. Анан кийин жанагы смартфондор бүгүнкү күндө, телевизорлор, мобильный приложениялар абдан көп дагы. Көбүнчө ошолордон бала кыймылдабай атат. Кыймылдаган сайын баланын баягы булчуңдары, дене тарбиясы өзөт. Сөөгө дагы жанагындай микроэлементтердин жакшы кабыл алынышы күчөйт да. Ошон үчүн биз балдарды тарбиялоодо өзгөчө бир баягы көп эркелетпей, алардын режимде тарбиялашыбыз керек. Эмгекке тарбиялоодо. Эмгекке тарбиялашыбыз керек. Ыймандуулукка тарбиялашыбыз керек, билим алууга тарбиялашыбыз керек. Анан, конечно, ата мекенин сүйгөнгө дагы тарбиялашыбыз керек да. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Анан ата энесин сыйлап, ата эне өзү да үлгүлүү болушу керек. Туура. Биринчи өзүн тарбиялаш керек деген. Өзүн тарбиялаш керек. Эн ата эң биринчи баягы бала үчүн немеде? Үлгү. Үлгү болуп берет. Рахмат сизге. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат. Илимдеринин доктору Камчыбек Узакбаев агай жакшы кеңештерин берди.